Билим гана адамды эркин жана бийик кылат демекчи. Номер 97 жалпы орто билим берүү мектеби Бишкек шаарынын Ленин районундагы Арча-Бешик жаңы конушунда жайгашкан. Мектеп жаңы 2022-2023 окуу жылында окуучуларга өз эшигин ачты. Номер 97 жалпы орто билим берүү мектебинде бардык заманбап инновациялык технологиялар менен камсыз кылынып, күчтүү педагогикалык курам түзүлгөн. Мектептин педагогикалык жамааты окуучуларга өздөрүнүн дараметин жумшап, чыгармачылык эргүү менен изденип, өздөрүнүн эмгектерин талыкпай жумшап, билимдерин берип келүүдө. Мектепте заманбап талапка ылайык химия, физика лабораториялары, кулинария кабинети жабдылган. Ошондой эле окуучулардын шык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган тигүү, комуз, бий, сүрөт жана спорттук иримдер коюшулган. Мугалимдерибиз сабак менен эле чектелип калбастан ар түрдүү сынактарга катышып келүүдө. Жакында эле медиа жана маалыматтык сабаттуулук элементтери камтылган мыкты сабактын планына республикалык сынак жарыяланган. Аталган сынакта 150 конкурсант катышып, анын ичинен номер 97 жалпы орто билим берүү мектебинин тарых мугалими Ашырбеков Алдияр Басарбекович баш байгени жеңип алган. Бул мектептин алгачкы 2 ай ичиндеги алган ийгилиги. Мындан тышкары мектеп жамааты коомдук иш-чараларга активдүү катышып келишет. Мектепте 4 айдын ичинде орус тили жана адабияты, табигый жана социалдык илимдер, башталгыч класстар жана так илимдеринин бирикмелеринин декадалары болуп өттү. Декаданын алкагында мугалимдер инновациялык технологияларды колдонуу менен бир катар мыкты деңгээлдеги ачык сабактарды өтүштү. Ошондой эле мектепте Ленин районундагы мектептер арасында ден соолукту чыңдоо максатында волейбол боюнча райондук спорттук мелдеш өткөрүлдү. Аны менен биргеликте мугалимдер байма-бай өз билимдерин жогорулатуунун үстүндө иш алып барып келишет. Билим кербени аталышындагы долбоордун негизинде Бийик Рыскулов өзүнүн иш тажрыйбасы менен бөлүштү. Мындан ары жаңы гана кадам таштап, өз ишин баштаган мектебибиз үчүн багындыруучу ийгиликтерибиз алдыда деп ишенебиз.